Ар бир нерсени бышырганда ошо граммдап таразага тартпасак жакшы чыкпайт да. Замира Арипованын күнүмдүк убактысы буйрутмалардын негизинде келген таттууларды даярдоо менен өтүп калганына 4 айдын жүзү болду. Анткени быйыл социалдык келишимдин негизинде 100 000 сом алып, буга чейин кыялында жүргөн бышырыктарга ылайык каражаттарды алганга жетишти. 100 000 сомго мен неме планетарный миксер алдым. Айлантып берүүчү. Анан духовкам бар, ал сыртта турат. Аны эми заказга көбүрөөк нерсе болгондо гана ага көбүрөөк иштет да, так өзүмдүн билиптеме менен. Анан холодильник ветеринный торт жасаган дайын сөзсүз торт эмеде холодильникте 8 саат туруш керек да. Анан мындай өзүбүздүн холодильникке салып койсок болбой калат да. Анан башканын жыты болуп калабы. Өзүнчө холодильник керек экен де ошого жетпей жүргөм да. Мен өзүм мындай торттун именно ветеринный холодильнигим болсо деген кыялданып жүргөм. Социалдык контракт көпчүлүк үчүн колунан келген чакан үй-бүлөлүк бюджетти толтурууга ишкерлик менен алектенүүгө жол ачты деп айтууга болот дейт биздин каарман. Анткени буга чейин тек гана берекени бышырып, аны бирөөлөргө бекер берсе, атайын жабдыктар менен азыр санын көбөйтүп, анан да каражат тапчу булакка айландырууда. Биринчи баштаганда сентябрда эсептегенде 10 000ден ашты да, бир айда пособие пайдам, таза пайдам. Андан кийинкине деле ошо эсептебей эле заказ болуп атат эми. Биринчиде кызыгып эсептеп көрдүм да. Жөлөк пул алып олтура бербестен колуңдан келген иштин чогойтуп жаткан үчүн өзү да кубанат. Ошондуктан жаз келгенде чакан курулуш баштап ишкердигин чоңуйсом дейт. Жолдошум бул жака да кухня салып, өзүнчө бир каналарды кылып берип атат эми мындай студия окшотупчу. Эми пока ушун менен үйдөн деле кылып турсам болот го деп баштап. Кыргызстанда буга чейин калкты жакырчылыктан чыгаруу аракеттери жүрүп, атайын программалар иштеп келген болсо, натыйжа болгон эмес. Ал эми учурдагы долбоор болсо, аларды киреше таап, келечекке болгон умтулуусун жандантууда. Гүлжан Амандова, Чыңгыз Абдыкадыров, Судак району. Ушу 4 слой болот да.